Bişkek. Nарын. Nарын? Кака. Bişkek kızar. Тигиндейден батып Bişkek sırası. Нарында дерлик беш бармак кымыз кыргыздын тамактары эметет да, саба аркылуу куйлат да. Саба идишке жазалып, анан сүт азыктары да, курут, олобо, быжы деген тамак бар, олобо жазалат. Эң өзгөчөлүгү нарында. Сүттөн өпкөгө куюп туруп, жакшынакай акуу жасап түрлөп жасашат. Быжыны болсо малдын жумурунан өрдөк жасап, жандарына мөөндөн жумурткаларын жасап туруп, анандай жакшынакай эмеде конокторду тоскондо өзүбүзгө неметкенде жейбиз керек келет, жакшы. Всем привет! Салам, достар. А мы едем навстречу новым впечатлениям. Эсикөлдүн деми менен узак жолго карабай эле Нарынга кеттип баратабыз. Да, после Каракола мы решили отправиться сразу в Нарынскую область, но Эндрю жил там 2 года и за это время, наверное, успел изучить все местные традиции, да? Албетте, жана Нарында макал бар го, эми этти жебесе түшкө кирет, этти жесе тишке кирет. Анан Нарында меймандос келет, нанга караганда этти көп берет. Ошондуктан мен көп эле эт, эми картошка кошулган тамак ашты жеп көрчүмүн. Анан ошону башка аймактарын деле жеп көргөм, бирок ошо буюрса уникалдуу тамак да табылат. Да, Эндрю хочет увидеть что-то новое и совершенно не такое, к чему он привык в Кыргызстане. Я очень надеюсь, что он найдет именно то, что ищет. Я, в принципе, сама в таком же предвкушении нахожусь. Мен терең ишенем, Нарындан уникалдуу тамакты табам. Азыр айдоочудан сурап көрөйүнчү. Байке, биз Нарын областынын эми уникалдуу тамакты издеп жүрөбүз. Жарым берип кое аласызбы? Жардам берем албетте. Кандай тамактар бар? Тамактар бар, жыйын тамактар бар. Уникалдуу өзгөчө тамактар кандай бар? Биздин негизи Нарын деген өзү этти сүйгөн эл, биз малды сүйөбүз. Малды сүйгөн үчүн этти жакшы көрөбүз. Эт жебесек болбойт. Биздин климат оор да, татаал шарттар жашайт. Эт жеп турбаса болбойт. Карын карта чучук дегенде бар, жылкынын эти. Ар бир үйгө кирсең холодильник эттер бар. 2-ден 3-тен койсо салып алышат. Кышында согум деген бар Нарындачы. Анан согумга деле бири-бирибизди чакырышып, көчтөрдү, туугандарды бири-бирибизди чакырып, кошногоңдар шерине сыяктуу эле да, азыр шерине деп атпайбы. Ошол согумга деле чакырып бири-бирин жөн эле. Жөн эле ынтымак жөн тамак ичкен, чай ичкен керек. Ал согум дегенде, значит, ал сойгон малдын этин чогуу жейсиң. Ошол эл менен конок болуп, агашты. Агеста бозо деген болот Нарында. Бозодон ичип коюп, эттен жеп коюп, шотбосуна. Өзүм бозуну жакшы көрөм. Бозону, бозо жакшы тамак да. Эң эле сыйлуу тамак 5 бармак. 5 бармак. Эң эле сыйлуу тамак. Эми 5 бармактан сыйлуу тамак жокко? Олобо деп уктуктап. Олобо? Олобону азыр жасалат. Аз эле жакшы, бирок 5 бармакка баары аз эле жетпейт. Ал күрүч кошулат, мындай.
oldu. Sağ say. Biz келе жатабыз Каракол нарыгы боюнча, каттам боюнча. Жолдо канчадан киши биздин келе жаткан маршрутка батпай калышты. Эми кантип келерин белгисиз. Действительно, жолдун маселесин чечилбесе бул аябай өтө оор экен. Көптөгөн карапайым эл кыйналып атышпыр. Болгону бир рейс. Деген Нарын областы боюнча. Болгону 10 рейске 18 эле киши атат. 18 эле кишини биз Караколжо калып барабыз, 18 кишини Караколжо тарап келебиз, бүттү. Калган дагы киши көп да турабы. Ошо кишилердин баары батпай калып атат. Ошо бизге мен, например, канча аракет кылдым. Баетов, Каракол, же болсо Каракол Баетов, Каракол Атбашы деген рейстерди бүт даярдап, ачыкканга көзүбүз жетти уже. 9 жылдан бери иштеп атат. Ачалы десек, ачканга бут койлор болуп атат. Siz emне кылып атасыз? Мен талкаң жасап атам. Бул деген илгерки Кыргыздын жаргылчагы. Муну деген илгери кыргыздар таштан жасашкан. Буга деген будайды өткөрүшкөн, арпаны өткөрүшкөн. Будайды өткөргөндө ун чыгат, ундан нан жасайт. Арпаны өткөргөндө талкан чыгат мындан, талкандан жарма жасайт. Будай арпаларды деген соккуга согуп, ал жагынан кылкандарын тазалап туруп, анан бул тегирменге тартышкан. Ашкана. Музейде болот да? Бул музейдин ашканасы бул. Биздин музейдин ашканабыз проект менен неметилген. Ишке ашкан. Мында биз борсок шоу, беш бармак шоуларды көрсөтөбүз. Нарын музейи ошо беш бармак менен борсок шоуларын туристтерге көрсөткөнүбүздүн себеби бизде борсок бул нарында Кыргыздын улуттук дан азыктарынын эң көп колдонуучусу, меймандарга тартууланып, меймандарды тосо турган ушул борсок. Ошондуктан биз дайыма музейге келгенде борсок менен тосуп алабыз, жана туристтерди ошол кызыктырат. Сиз журган кабыр ачылды 2 сааттан кийин. Аны мен кесип даярдап алабыз. Коголоктойбуз. Мынтип коголоктоп даярдап алабыз. Siz уже бүтүңүзбү? Ай, молодец. Hadi көп мындаса, майыбыз күйүп кетет. Негизи кыргыздар 4 буштук кылып эле кескен да. Амбалары сачы болот, 4 тарабыбыз.
көп келсин деп 4 бушту кесишкен. Ошонусун көрмөй. Кабыл кылып кессе болот. Чын болсун деген. Ну кам эми 4 күрүчтүк болуп калса, анда бир жакшы майрамгагы, анан алмаздай болуп калса, жаман нерсе болуп тур. Уккам. Акырын саласаңыз, майда чыгат. Потом сразу аралаштырасыз. Чтоб күйүп калбайт. Майга киргенде өзү бириндеп калат. Ошон үчүн көп бөлүп кала беребиз. Сразу аралаштырабыз. Одан эле ал. Алайын ба? Эми алыңыз. Осундай кынарганда. Мына баарын эле алып кетиңиз. Чтоб кийинкиси артындагылар күйүп калбасын. Опа. Этере. Тыңдасаңызбы? Мындай алып турам. Мындай алсаңыз. Мындай алсаңыз, чтобы майы эме. Май кетет, да? Да, майы куйду. Ал эми беш бармак болсо, бул улуттук тамак беш бармак нарын деп да аталган экен да. Нарын деген тамак деп. Анан кийин беш бармак болуп калыптыр. Эндрю, биз эми беш бармакты жазалуу процессин көргөзөлүк сизге. Беш бармак кыргыздын улуттук тамагы. Анан нарын жергесинде аябай көп желет. Жамандыкпы, жакшылыкпы, тойлордо, аштардабы дайыма беш бармак. Чогулса беш бармак болот, беш бармак беш киши чогулган жерде беш бармак жейт. Беш бармактын бизде өзгөчөлүгү эти көбүрөөк. Башка региондордо да бардык жерде жасалат, бирок алардын дагы өзгөчөлүктөрү бар да. Ага ун керек бизге, ак ун керек, анан туз керек. Сууга тузду салабыз дагы. Болжол менен бир табак мынчалык унга бир чай кашык туз салабыз дагы. Сууга эртип алып жуурабыз. Муздак суу деле болот, жылымык деле болот. Так, жанагы борсок жасаган камыр болобу? Жок, беш бармактын камыры ачтылбайт биринчиден, экинчиден катуураак болот. Себеби бул майда кесилгенде бири-бирине жабышпаш үчүн. Борсоктуку тескерисинче жумшак, ачытка кошулуп ачылып атпайбы. Бул ачтылбайт. Меңиз муну сиз кармаңыз, кармап көрүңүз, катуулугу кандай экен. Катуу экенби? Катуу эле? Катуураак болот. Муну мындай эки. Муну жасагандан кийин туруш керекпи? Муну ачытпайбыз, бирок туруш керек. Турганда жакшы гладкий деп коебуз. Канча убакыт? Ийленип калат. Жарым саат, бир саат ийленип калат да. Ийленип деген баягы өзүнө келип сиңирилет да. Эми экөөбүз жаялык, сиз жайсыз, менин камырым чоңураак экен. Борсоктун камырында эле жаябыз, бирок айырмасы мун жука кылабыз. Көрдүңүзбү, чоңоюп калды менин камырым. Үбөлүгү жок эле чоңоюп калды. Борсоктуку мынтсек жабышып калат, себеби ал жумшак да. Кесме бардык эле колго жасалган камыр тамактарга пайдаланылат. Сиздикин бир айлантып берейин келиңиз. Мындан кичине себели. Кичине? Удобный. Боло берет, эчтеке койт камырга. Борсокко көп сеппейт. Сырт түбөстөй баса берсек эле текши жайылат. Бизде түрдүү камыр тамактар бар, өтө жука жайылгандар да бар. Бул беш бармактыкы өтө деле жука эмес да. Меники болуп калды, кармап көрсөңүз. 2 мм-дей. Аялдарды сыйлаган эркектер аялдарына жардам берет. Мындай өбөлүккө толуктоп алабыз. Биз бирөөнү эле, биз азыр бирөөнү эле кесип бүтөлүк, Эндрю. Экинчисин кое туралык. Астына суу майлып коюп койсок, тактайбыз, жылышпайт да. Улукмуш эми епа экен да, Кесме кескен машинканы бекитебиз го столго. Биздин бекиткичибиз мына майлык болот.
жери үстү жагына тийип туруш керек. Биздин тийгизип албаңыз. Шашпаңыз. До конца кесиңиз. Кесилбей калып атат да. Кичине эңкейиш керек да, колуңуз түз болуу үчүн. Эңкейиңиз, өзүңүз эңкейсеңиз. Денеңиз тылды жүрсеңиз. Кандай? Башың мындай. Андай. Кай, прикольно. Кесилбей калыптыр, Толук кесилбей калып атат. Кааласаңыз калганын мен кесип коеюн. Сиздин азыр колуңуз көнөлөк. Кесип алалы деп коркутам. Камырды, Эндрю, камырдын үстүн бекем басып алыптырсыз. Көрдүңүзбү, жабышып калды. Камырды баспаш керек. Да? Бул үстүндө эле конуп туруш керек да кол. Нежно. Меники көрдүңүзбү, ажырап кеткен, сиз басып алгандан кийин кичине ажырабай атат. Сизге ундап бериш керек экенбиз. Этибиз бышып даяр болгон. Биз эми чакан бир адамга деп бир 2 килодай этти салганбыз. Этибиз бышып даяр болду. Кесмени саларда ушундай катуу кайнап туруш керек. Этибизди чыгарып коелук дагы. Бул камырды ушул эле жетет, шорпого салсыз да. Кайнап аткан шорпого эле кесмебизди мынтип ажыратып салабыз. Азыр эле салат окшойбуз. Ушунча эле жетет окшойт, шорпого салсыз. Мынтип түнөн өйдөгө карай. Жабышпай бышыш үчүн шорпобуз катуу кайнап туруш керек. Кайнасын деп жаап коелук. Бизде анан бул 5 бармактын этин эркектер туурайт. Тойлордо отуруп алышып, ар бир эркек бычагын алып алышып, макисин алып алып турашат. Мындай кармап алып туруп, эт мындай тарам болуп турат. Мындай кармап алып туруп, мындай турайт. Үртүрү. Мындай. Мап майда болуп кетет. Мап майда кылып тураш керек да, мынтипчи. Экинчи түрү бар. Экинчи түрү 2 бычак менен турайбыз. Ал 2 бычак жеңилирээк болот, бат болот да. Анан таза болот. Экинчи бычак менен мындай турайбыз. Мындай кылабыз да. Бул кадимки ыкмабы? Кадимки ыкма, колдонуп жүргөн ыкмалар. 2 бычак мындай болсо болбойт, мындай болсо кол кесет, мындайраак кылып, анан мындай кылып алып, мынтип турай берсеңиз болот. Өз колуңуз менен чыккан 5 бармак, мына бул 5 бармакты оң кол 5 бармак менен 5 бармак менен. Мынтип, алып істеңиз. Окшоп турбу? Окшону экен. Түздү да, жакшы. Ошо өзүңүз. Мына биздики кыргыздарда ошондой. Кыргыздын эт бергени кет дегени деп коет да. Тамак берилет, мына тойлордо болуп жүрөт го, конокко чакырсам мен сизди тамак берем, десерт берем, айтам. Аягында ушу эт бергенде конок түшүнөт бизде. Болду, биздин конок уже бүтүп бараттыр. Биз жолго чыгышыбыз керек экен, муну жеп алып туруп анан жейт дагы, ашканын пакетине салат дагы, жолуна чыгып үйүнө кетет. Менин оюм боюнча, нарынын 5 бармагынын даамы башкача даамданат. Бул нарын тоолуу район болуп, күчтүү чөптөр көп, малдын эти күчтүүрөөк болот да. Чүйдүкүнө караганда күчтүүрөөк болот. Чүйдүн койдун майынан жесе эчтеке болбойт, бияктыкын жесе сиңире албай кичине кыйналып калат да кишилеричи.
Бул момпосойдун ордуна пайдаланылабы? ооба, бул деген кичинекей баланын тамагы көбүнчө болот да, ошон үчүн момпосуйдун ордуна ушундай кылып жасап койсо, балдар кирип чыгып жей берет. Ушуну жакшы көрүшөт кичинекей балдар. Аябай таттуу болот. Таттуу. Вот так выглядит толокно, смешанное с топленым маслом, сахаром, и вместо топленого масла можно добавить сметану, домашнюю сметану. Это любимое лакомство наших детишек, которые проживают в сельской местности. Пока мы ехали, пассажиры нам предложили столько всего интересного, что я боюсь, мы не успеем за время нашего визита со всеми ознакомиться. Поэтому мы решили выбрать лишь то, что на самом деле нарынчане делают лучше всех. Итак, поехали. Первое блюдо – олобо. Куйганып деп дагы коюшат экен. Мен үчүн бул чоң жаңылык. Мен азырынча таптакыр элестете албай атам. Да, действительно, я тоже не пробовала. Олобо – это кушанье из бараньих легких, которые наполняются маслом и молоком. Отваривается в воде до полной готовности. На самом деле, очень интересное блюдо. Пойдем посмотрим. Барып көрөлү. Ачылбайт асмына өз. Биринчи мал сойгондан кийин өпкөгө бычак тийгизбеш керек. Бул негизи олоону кичинекей жаш малдын өпкөсүн куюш керек да. Мисалы козунукун, улактыкын. Анан өпкөнү алгандан кийин жүрөгүн обязательно кесиш керек. Мындай кылып. Анан өпкөнүн тазасын караш керек да. Бул тазабы, таза эмеспи? Кантип билинет? Бул жаралар болот мындай кадимкидей, бүдүр-бүдүр болот. Бул азыр таза. Азыр сиздер муну көрүп атпайсызбы? Бул азыр суу куябыз. Мына сууну дагы куйганда чыпкалап алыш керек муну. Чыпка менен анан жылуу сууга куюш керек. Анан бараңка менен мынантип сууну куя бериш керек. Мустак суу болсо эми. Жылуу суу менен куюш керек да. Жылуу суу менен куйганда өпкө кете берет деген антип. Муну аябай назик кармаш керек да. Бул тырмак менен дагы өтпөш керек. Бул алакан менен мына көрүңүзбү? Мынтип аябай назик болот. Мынтип сылап туруш керек. Мына көрүңүздөр, могу суу жетпейт. Мына азыр могу суу жетпей атпайбы мына? Көрүңүзбү? Майка жетпей калды. Жетпейт. Анан эле муну сууну куюш керек. Сууну куюп алып, мына сууну куюп алып, муну мынтип сыйпаласаңыз, суу барат ичерине. Суу барат. Бул көбөт. Акырын эле. Акырын мынтип мына сууну кармап алып, мынтип сылаш керек да, мына аябай андай. Эркелеш керек да. Эркелеш керек, аябай назик болот. Мына могу кызылганды көрүңүзбү? Мына өтүп. Анан муну түкөндөн кийин акырын мынтип басыш керек. Мына. Басканда суу чыгат. Кан чыгып атат. Ичинде өпкөнүн ичинде кан бар да, мына азыр сиз көрдүңүзбү? Мына канды. Азыр могу канды көрдүңүз, Мына канды. Азыр ушул чыгыш керек, Ушу канды тазалайбыз. Өпкө аппак болуп калыш керек.
кетип Бул баратат. кетет. Бул кетет азыр мына. Бул демек Нарын облусунун уникалдуу ыкмасыбы? Ошондой болуш керек. Ал ар кайсы жерде ар кандай куят. Кээ бирлери un чалып алып куят деп угам. Мен накта сүткө, накта сары майды куюп алып куям да. Бул менен. Сиз аз байкапсаңыз, могул кил өпкөнүн ар кайсы жеринен суу чыга баштайт. Кенеде ичинеки тешиктер болот да. Мына азыр өпкөн немени тешип бердикпи? Жүрөктү мына жүрөктөн суу чыгат, көрдүңүзбү? Мына кан ушактан да чыгат. Муну сүт куйгандан жүрөктү сүт бар токтотот. Көрдүңүзбү? Мынаны мынтелеп отурубуз керек. Ушул кет мына азыр бияк агарды. Мына аябай болот. Мына азыр муну биздики муну кетиш керек. Мына мынтеп мына аябай назик болот өзү. Алдап. Бул койдуку, Бул улактыкы. Улактыкы мына. Көрдүңүзбү? Булар таза мына көрдүңүзбү? Оларга суу жетпейт-пи? Значит, суу аз. Биз сууну куюшубуз керек. Азыр могуртун кетиш керек. Биздин проблемабыз ушул. Бул качан союлган? Бул кече союлган. Кече союлган. Канча убакыттын ичинде мынтеш керек? Муну эми сойлар менен күйө берсе болот. Бирок муну үйлөбөш керек да, үйлөгөндөн кан ичинде токтоп калат. Анан ичине карарып калат, токтоп калат да кан. Биз апабыз ошентип үйрөткөн. Муну үйлөбөгөлө. Көрдүңүзбү? Мына ичинде мондай болгон кандай чыга баштайт. Мына. Мына ушинтип отурабыз. Бир улактыкы где-то жууп батыткөндөн 1 саатта даяр болот. Анан муну казанга салып 1,5 саат, 2 саатка чукул бышырыш керек. Муну бышыргандан кийин муну муздатып жесе, аябай муздак кылып жеш керек да. Себеп дегенде бул ысык жебийсе, бул сүт агып калат. Мен мал союлганда мен мындай үй бүлөмө пиширип берем. Бараньи легкие – это кладезь белка. Его в них столько же, сколько в говяжьей вырезке. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять как пожилым людям, так и детям. Из-за того, что в них не содержится холестерин, они легче усваиваются. Да, впрочем, и дешевле обходится намного. Бизде Америкада болсо, өпкөнү так чечпейт. Анткени мизан боюнча тыюу салынган. Эми ден соолукка начар болот дешет. Ошо? Ошого чейин муну жөөгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Аябай кызыгып атам. Кандай болот экенин деп. Көрдүңүзбү? Эчнеси калган жок. Тамыр жок, эчнеси калган жок. Карап көрүңүз, тиян караңыз, биян. Жакшылап карайын, моякта тамыр көрүңүзбү? Ичине калып туруш жерде. Кичине эле калды. Аны сүт деле жоготуп коет, ана сүт айдап чыгат азыр. Яабыз ана бул сүт менен сары май аралашпы. Накта сары майды койсо жакшы болот да. Ана муну тузун өткүрүрөөк кылыш керек. Жана сиз таңгылып аткан кызарган эме кантип кетет деп атып келем мынакей. Өзү ак-папак болуп калды. Бул оор экен. Бул канча килограмм болуп калат? 2-3 килограмм болот. Жок, сүт 3 болсо 4-5 чыкпеш мүмкүн. Сүтү кайнаш керекпи? Кайнап. Сүт ысык кылып чийки сүт менен. Да. Чийки сүт менен. Кышка сүт менен болбойт. Ачуураак болуш керек. Сары май ичинде. Мына апабак болду, көрдүңүзбү? Таза болуп калды. Муну сүт болот. Муну алабыз. Таптаза болбосо анда сүт кирбей калат. Таптаза болуш керек. Муну чыпкалап туруш керек да. Башка эме ушумен. Ошо сүттүн эземи тамырларга керек го, Мынакей кирет ошо. Эмет кылыш керек. Мына тузу жакшы болду. Азыр өпкөн ичиндеги сууну сүт айдап чыгат. Сууну айдап чыгат да. Сууну көрүңүздөрбү? Агырып кетип баратат да сүттөн, Сүт куюлуп атат. Көрүнөт. Мына. Мурда эми кан көрүнчүдө, Азыр болсо сүт. Азыр сары болуп кетип баратат дагы, Сары болуп. Кичине. Саргыч болуп калат. Май бар да. Эми сүттү аярлап, аябай күйүш керек. Жанагы эле ыкманы пайдаланыш керек болчу. Мына мынтип мына. Мен ошо айтып атпаймынбы, өзүмдүн апам ошо жакшы жазачу эле да. Анан ошо отуруп алып кызыкчу элем. Анан кандай жазайт деп, анан ошондон үйрөнүп алып, анан мен даже колуктум колоо эмне экенин билбейт эмес, өзү эле мактанып калат, апам жакшы куйчу деп анан. Мен үйрөткөм да колуктумга. Ошо санжыра, салт боюнча колуктумда жакшы дарындык болуп калган, Мынакей сиз көрдүңүзбү, азыр саргара баштады. Себеп дегенде
Süt menен май кирди. Şunu кармап күйүш керек. Ээлери болду деп бул бышкандан кийин бүрүшүп калат. Бул бышкандан кичирейт кайра. Аябай кичирейт да. Ана мумстатып алып жесеңиз, муну суга салгандан кийин этияттык менен бышырыш керек. Саат темир тийгизбеш керек. Тузду суга бышырып 1,5 саат. 1 саат болот да, 2 саат. Азыр канча литр сүт кирди мунун ичине? Азыр 2,5 кетти. 2,5. Негизи бул кичинекей быйылкы жаш булактын өпкөсү кичирээк. Кичирээк. Анан козулардыкына, жаш мал козулардыкына 4-5 литр өпкөсү даяр болду. Аны бекитет го, Эттен ичке кезип алып, ичкерээк эме жыгаш берип коет. Жыгаш берип кой, себере. Сиз эмнеге атасыз ба, аке? Бекитегенде чейин. Бул себептен бекитпесечи, куйган сүттөн баары чыгып кетет. Аябай байлаш керек жиппенечи. Куйган сүттүн баары чыгып кетпес үчүн. Биз этти эметпейт мынакей. Жип менен аябай байлаш керек. Бул мустак суу салыш керек. Мына көрүңүздөр мустак суу. Мустак суу эле. Мустак суу мына салдык. Эми оттон жагып, аябай бышырышыбыз керек. Суу менен чогуу кайнатып кой, Муну 1,5 саат. Буга туздан салып 1,5 саат. 1,5 саат, 2 саат. Бул өзү жыйылак кадимкилер мынтип бышканда. Ал бул бош болуп турбайбы? Өзүнүн дамы сыртыкындай экен, бирок башкача, Кандай дейсиз? Сүттү дамданат. Сары май дамданат. Туз дамданат. Туз эми коштугу, Жумуртка бардай сезилет арасында. Мындай жумуртканын агындай эми, сезилет. Жумуртка менен сүттү аралашып бышыргандай сезилип атат. Ошондой го? Мындай аябай жумшак, даамы жумшак, өзү жумшак, оозунун ичине эрип кетет экен. Мындай бир өзгөчө тамак экен да. Уникалдуу өзгөчө тамак экен. Биринчи жолу жешим, абдан мага жакты. Мен дагы анын процессин, эми ыкмасын аябай сонун башкача экен да, Башкача экен, анан өзгөчө. Өтө кылдаттык менен жазылат экен. Буга дагы үйрөнүш көп убакыт керек го деп ойлойм. Биз өзүбүз жаза албайбыз. Биз бүгүнкү өзүбүз жетти. Жеп турганга аракет кылабыз. Ооба. Демек, биздин айтор сөзүбүз, нарыңа келип калсаңар, олобонуну сөзсүз түрдө даамдап көргүлө. Сөзсүз достор, нарыңа келсеңер, мындан жеп көргүлө. Биздин кеңешибизди уксаңар, өкүнбөйсүңөр. Наш следующий пункт остановки – одно из хозяйств, продукция которого стала победителем Международного пчеловодческого конгресса. Сиз ары багуучу деп айтканыңызга караганда, бал тууралуу сөз болгону татып окшойт. Да, Эндрю, даже по моему головному убору понятно, о чем пойдет речь. Речь пойдет об отпашинском белом меде, который на протяжении многих лет признается самым лучшим на многих международных выставках. Чындыгында айтканда, ак бал адамдын жашын сактайт деп уккам. Карылык процессин токтотуп коет демиш да. Бирок бул маалыматтын канчасын чын экенин билбейм.
саламатсызбы? Саламатчылык. Так. Атыңыз ким? Атым Дамира. Дамира. Бу жерден бир сонун життаматты. Эмне? Бу жерде абдан жакшы деңиз деңгээлинен бийик болгондуктан Нарын обласы таза экологиясы тазалыгы менен айырмаланат. Ошонун ичинде бизде көкөмерен, көк чайчөп, көк шимирүүн деген ушул арлар соргон, донник, карабияк деген дары чөптөр бар. Ошонусу менен бул жер абдан таза, аба таза болгондуктан жакшы чөптүн жыттары келип атат сизге. Жанагы дүйнө жүзүндө белгилүү акбал ушул жерден жасалабы? Мына ушул жерден жасалат. Дүйнө жүзүндө жасалган акбал, ушул ак башынын акбалы бул бир эспарсет деген чөптөн алынат. Ошол бир чөптөн алынгандыктан акбал. Бул эмне үчүн акбал баалуу болгон? Бул акбалга дүйнө жүзү жогорку деңгээлди ушунчалык баа берип аткан себеби бул аллергия чакырбагандыгы менен баалуу болуп атат. Аллергия чакырбайт. Мисалы Япония ошол аллергия чакырбайт, антиаллерген деген лабораториясынан ушул аллергия чакырбагандыгын тастыктап туруп, ушул акбалга алтын медаль берген. Мисалы үчүн канчадан беришет? Бул биздин чет мамлекеттерде бал абдан баасы жогору экен, жакшы. Мисалы үчүн Кытайда шостун выставкасында 500 яндан сатканбыз бергил балды. Ал эми Саудовский Аравияда 300 реал менен саттык. Алардын бир реалы биздин 18 сом. Акбалды ушу Нарын областынын уникалдуу продукту, бренди деп эсептесек болобу? Биздин бул ат башынын акбалын дүйнө жүзү бренд кылып эсептеп аткандан болот. Себеби дегенде бул өзүнүн ушул деңиз деңгээлинен бийик, экологиялык жактан таза, абасы таза, дары чөптөрдөн нектар алынып келип, ушул аллергия чакырбаган акбал алынып атат да. Ошону дүйнө абдан сүйүп, каалап, ушуну бренд кылып көргөзүп атышат жогорку деңгээлде. Анан жакшы чыгат дагы, таза бал түшөт. Сиропту аз берет да, ошондо су менен ат башыныкы бренд болуп турат, тазалыгы менен. Таттуудан кычкылга бал жеп атып эле бир учурда өзүмө кычкыл нерсе кирип кетти. Мен байкабай эле кымыз ичиптирмин. Да, Эндрю, у кымыса вкус кислый, он немного щиплет язык, но в нем, если верить словам специалистов, содержится более 15 элементов таблицы Менделеева. Особенно полезен саамал, еще не перебродивший кымыс. Это лучшее лекарство, как считают специалисты, лучшее лекарство для тех, кто болеет анемией и почечной недостаточностью. Чөбөгөнү карап жеп көрсөң. Эми бир 20 күн турушат. Аш менен жейсиң. Эми бир 20 күн турушат, анан кетишет. Балдар окуйт 1-сентябрда. Мына чөбөгө. Не дамдан алат? Сары май дамдан алат? Сары майды билесиң да. Сары майдын түйү. Сары майдан өз дейдиңби? Ооба.
Аны южыл тамак көрүнүп атабы сага? Бул жердеби? Бул жерде. Негизи курут мындай көрүнбөйт да, эми так, бул кичине башкача да. Ооба. Эмнеси башкача көрүнөт? Мындай көрүнөт го, ушундай. Майлуу да, Тартылбаган сүттөн жасалганда. Тартылган сүттөн? Анан бул кашык менен эле мындай жайылган да. Мындай машталбай эле кашык менен. Эндир белги тоголок курутtu көргөн да. Жок, муну деле көргөм, бирок негизги майлуу эмес да. Ал куп-кургак болот. Муну жесе оозго салганда ийит да. Ушундайбы? Бул кат-кат болбойт. Йумшак. Майлуу көп. Кармалап демек көргөнгө жоошпой бар? Жок, эми өзү саң болбойт да. Жок. Сиздин ордуңузгачы? Саң болбойт да. Бир кишиге аябай көнүп алат да буларчы. Сезимтал болуп да барчы. Сиз канча жылдан бери сап жүрөсүз? 10 жыл болду. 10 жыл болду. Сразу ийгенде сүтүн тартып алыш керек да. Антпесе ийсинип кетет. Сүтүн өзүнө тартып алат да. Ошо бирке эметкене колун салгандан ийет да. Ийгенден кийин сразу тартып алыш керек да, саапчы. А болбосо өзүнө тартып ийсинип кетет деп коет да. Жерди коюп, жерге силейт да. Ийгенден кийин тартып алыш керек. Даже бир литрге жеткен жок. Саап келген сүттү ысыгын чыгарып, устаган кезде сабага сүсүп куябыз. Андан кийин бул үйүп кетпеш үчүн батыраак бышабыз. Катууга түстү. Катуу. Сындайбы? Сага ооруп кетпейби? Оорубайт. Бул так. Эмнеден жыгачы? Бул деген четилден, арчадан жасалат. Ну, канча мүнөт неме бишиш керек да? Көп пырсак, аябай балыгыбыз болот. Эже, бул кымыз жасаган нерсе эмнеден жасалат?
бул саба деп коет. Муну илгертен ата бабаларыбыз уйдун терисинен жасаган. Уйдун терисин сойгондон кийин жакшы түгүн алып сууга чылап туруп, түгүн алгандан кийин муну четин менен чекендинин немесине кабыгына аябай чылап, андан кийин ана 1 ай 2 айлап ыштап, ыштагандай мындай бычып туруп, кыл менен тыйып чыгат. Бул эмне деген? Бул болсо жылкынын жалынан, топосунун куйругунан алынган кылдар, ушул кылдар менен муну монтип колго тигет. Тиккенден кийин бул саба даяр болот. Бул саба даяр болгондон кийин ичин жакшынакай сармай менен майлап туруп, ыштап туруп, анан кымызды куябыз. Мурунтадан жайлоого чыккан элдин баары колдончу. Азыр көп колдонбой калышты, чапчак өтүп калды. Азыр көп колдонбой калышты. Ошол үчүн айырмаланабычы? Мунун кымызы чапчактыкына караганда аябай айырмаланып турат, даамдуу болуп турат. Демек бул нерсени нарында эле көрө алабыз. Нарында эле көрө аласыздар. Менин сүтү менен дарылагандардын саны көбөйүүдө деп кам эле. Мунун канчасы чындык эле? Көп эле чындык. Бул илгертеден бери кымыз, илгертеден бери дарылык касиети чоң. Иче карын ооруларына, боор ооруларына, бөйрөк ооруларына, артыкча астма, бронхиттерге аябай чоң дары болот. Биз жакта биз нарындын жеринде көбүнчө жанагы биз жакта чөптөр, дары чөптөр көп да биздин тоолордо. Экологически таза, ошон үчүн биз жактын кымызы күчтүү болуп, жакшы болот. Дарычылыгы дагы чоң болот. Эми кымыз чындыгында ошо биздин Ат баш районунун бренди десек болот да. Жана дарычылык касиети үчүн эле абдан баалоого татыктуу да. Мына кышкыга да биздин эли журтубуз кымызды атайын сактап ичишет. Ошол кыш мезгилинде дагы ар кандай дартка дабаа деп атайын сактап ичишип, ошонун дарычылык касиетинен пайдаланып келатышат да. Анан биздин райондо жыл сайын кымыз фестивалын жогорку деңгээлде өткөрөбүз. Мисалы ушул Сары Тал жайлоосу деп айтылат. Быйылкы жылкы кымыз фестивалы ушул жерде өткөрүлдү да. Ошондо биз нак кымыз, бал кымыз, мыкты кымыз, гүл кымыз деген номинациялар боюнча мыктын мыктысын аныктап беребиз. Кадимкидей мисалы биздин Аксай деген өрөөнүбүз бар. Аякта азыраак түрдүү чөп өсүмдүктөр өсөт да. Аяктын кымызы ошол чөптүн деңгээлине жарашабай күчтүү деп айтылат да. Мисалы башка дагы бир жайлоодо өсүмдүктүн түрү көп, ал жерде дарычылык касиети көп өсүмдүктөр көп болушу мүмкүн да. Мына ушундан айырмаланат. Анан негизи экологиялык жактан таза, дары өсүмдүгү көп жайларда кымыз абдан күчтүү даярдалат да. Ошонусу менен айырмаланат. Кыргызстан! Даамдуу Кыргызстан! Даамдуу Кыргызстан! Что бы ни говорили, у каждой области своя уникальная история, свой стиль и своя уникальная подача блюд. Тамактардын аты окшос болсо дагы даамдары менен айырмаланып турат. Да, действовать одинаково было бы бессмысленно, поскольку каждый регион обладает собственными уникальными особенностями. Ошондуктан Нарын облусу уникалдуу аймак болуп эсептелет. Мен ушул жакта 2 жыл жашагам. Ошол убакыттын ичинде жүрөгүмө аябай жакын болуп калды. Бүгүнкү саякаттан кийин жакыныраак болуп калды дагы. А мы едем дальше. Я уверена, впереди нас ждет еще много интересного, масса незабываемых впечатлений. Биздин баракчыларыбызга катталыңыз, лайк басыңыз, анан биз менен чогуу жүрүңүз. Ну все, мы поехали. Кеттик.